Ассаламу алейкум. Иман сабактары көрсөтүүсү жана мен студияда Зарема Жeenалиева. Студиябызда бүгүн конокто Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин таануучу, дин алымы жана акыркы 20 жыл аралыгы Кыргызстандагы абактарды кыдырып, диний баалуулуктарды жеткирип, ушундай диний сабактарды өтүп жүргөн муфтияттын өкүлү агайыбыз Эстебес Ажыкулов болмокчу студиябызда. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Бүгүнкү темабыз бул күнөөлөрдүн эң чоңу жана көп аллелердин башталышына себеп болгон текеберчилик темасына арналмакчы. Айтсаңыз, дегеле менменсүнүү, баягы өзүн өзгөдөн жогору коюуга, жогору койгондорго, бир ушундай бир сыпаттарга ээ болгон адамдарга карата пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай насааттарын айтып кеткен? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Текеберчилик шариатта арам, өтө чоң күнөөлөргө кирет. Ошол аят хадистерди айта кете турган болсок, Аллах Таала Касас сүрөсүнүн 83 аятында мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тилка дарул ахирату наджалуха лиллазина ла юридуна улуан фил арди ала фасада ала каватил муттакин. Улуу болгон, кооз болгон бейишти биз ушундай беребиз, ага киргизебиз, бейиш ушундай кылабыз. Ушундай бул дүйнөдө маашырланууну, текеберчиликти жана бузуклукту каалабаган адамдарга ошондой бейиштерди беребиз дейт. Жана ушул жакшылыктар Кудайдан корккондор үчүн дейт. Ошондой эле Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 37 аятында айтат: Астагфиру билла ва тамш фил арди мараха. Жер бетинде текеберленип, маашырланып, кыйын болуп жүрбөгүн дейт да. Аллах Таала өзү тыйып салып атат арамда. Ошол менен биргеликте пайгамбарыбыз улуу хадисинде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ана Абдулла бин Масуд радиллаху анху Наби саллаллаху алейхи кал. Масуд ул Абдулладан Аллах разы болсун, пайгамбар алейхиссаламдан айтты дейт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан экен, пайгамбарыбыз айтып атат: ла ядхулул жанната ман кана фи калбихи мисқалу зарратин мин кибр. Бейишке кирбейт дейт. Кайсы бир адам, эркек болсун, аял болсун, анын жүрөгүндө атомчолук, ядрочолук, чаңчалык, же болбосо кичинекей кумурскачалык текеберчилик, кибир болсо, ал адам бейишке кирбейт деди пайгамбарыбыз. Факала ражулун, анда бир адам айтты дейт: иннар ражула юхиббу ан якуна сабуху хасанан. Аллахтын элчиси албетте бир адам жакшы көрөт, анын кийиминин, чапанынын, костюм-шымынын, көйнөгүнүн сулуу болусун, таза болусун каалайт. Оналху хасанатан, же сапошкасынын, батинкесин, тапичкесин, слансысын, биздин тил менен айтканда, илгери маасы чарык тигүү десем, азыркы ар бир батинкенин түрү кирет, батинкесинин сулуу болсун каалайт. Каала, пайгамбарыбыз айтып атат: инналлаха жамилун, албетте Аллах Таала өзү сулуу, таза, юхиббил жимал, сулуулуктарды, тазалыктарды жакшы көрөт дейт. Ал кибру, бул бой көтөрүү деген батарул хакки, чындыкты кайтарат дейт. Бирөө чындыкты айтса, акыйкатты айтса, жагалчынары, эмне сен акыл үйрөттүңбү деп кабыл албайт дейт. Вагамтун нас, адамдарды кемсинтет дейт. Сен кимсиң мага деп, өзүн чүчтеле укмуш бийик сезип. Ушундай дейт да. Ошого бул арам, мындай болбойт экен да. Арам, текеберчилик арам. Руханий оору. Руханий оору да, руханий оору. Анан эми жөнөкөй болот десе эле таптакыр сөлдүрөп ал деген эме жок. Хазирет Умардын доорунда, Хазирет Умар падыша болгон, билесиз да. 40 мамлекеттен ашык адамдарды мамлекет башкарып турганда, анан бир мамлекетке бир сахабасын, замандашын досун азды тил менен айтканда губернатор кылып жибериптир да. Анан бу кандай иштеп атат, тигүү деп мындай барыптыр да. Барса, барып эме кылса, ал бир $5000 биздин тил менен айтканда, ушундай бир кымбат чапанды кийип алган экен да баягы жерде. Анан Хазирет Умар: "Эй, эмне сен байлыкка бийликке берилип түшүнүп кеттиңби? Эмне муну кийип алгансың?" десе, "Эй, Умар радиллаху, мен байлыкка бийликке берилип кеткен жокмун. Муну карачы" деп мынтип ичин көргөзсө, жыртык, анча-мынча согушта канпан болгон көйнөгүн кийип жүрүптүр да. Муну кийген себебим, булар мен муну кийбесем тоотпойт экен. Каяктагы бир өлүгө окшогон эме келип алыптыр деп мени тоотпойт экен. Мен ошон үчүн кийдим десе, аны сөз жокса унча калбайм деген экен да. Ошого жак деп коет, баягы
аздыр көптүр авторитет, бул акыйкатты жеткириш үчүн, башка кылыш үчүн керек экен да. Мисалы мен көп жерде дабат айтам, башка кылам. Сен кимсиң? Эмнесиң деп кээде менде сурайт. Эми ислам университетте сабак берем деп Ода сөйлөм көргөзөм, башка кылам. Эми мусулман адам колдон келсе, иншалла барын кийебиз, бирок таза, тыкан, сулуу, жылуу, жакшы болуп жүрсөк жакшы. Дагы бир хадисте келет, пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала ушунчалык тазалыкты жакшы көрөт дейт. Ошондуктан короо жайларыңарды, үйлөрүңөрдү, кийим кечеңерди, денеңерди таза сактагыла, таза кармагыла, таза болууга тырышкыла дейт. Алла Таала ушунчалык берешендерди жакшы көрөт дейт. Ошондуктан динибиз, пайгамбарыбыз ошол ажатка кантип кириш керек, мамлекетти кантип башкарыш керек, башыбызга чейин ошонун баарын үйрөтүп кеткен экен. Ал кишиден үлгү алып, Кудай буйруса, аракет кылсак жакшы болот иншалла. Жогоруда айтып өттүңүз, бул текеберлик руханий жактан бир оору деп. Чындыгында бирок ар бир адам өзүндөгү текеберликти кантип аныкташ керек? Айтып атпайбы, ошол чындыкты кабыл албайт экен. Ошол бир белгиси, экинчиси адамдарды кемсинтет. Эчимди кемсинтпеш керек Зарим айым. Мисалы, бомуждар көбөйүп кетти азыр, сиңип кетти биздин тилибизге. Ошолор менен сүйлөшө келсең, 2-3 диплому болгон убагында, башка болгон, бирок тагдыр. Анан алар өздөрү күнөөлүү да, ал бул дешет, күнөөлүү болсо болгондур, бирок тагдырда андай акыбалга түшүп калбайм деп 8 миллиардтын бирибизди айта албайбыз да. Анан ушул бир эмес экен да, мындай белгиси. Абу Хурайра радиаллаху кала, Абу Хурайрдын пайгамбарыбыздын улуу сахабасы болгон айтып атат. Кала Расулуллах алейхиссалам, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Кала Аллах азза ва жал, Аллах Таала айтыптыр, бул хадис кудуси экен да. Ализзу изари, Аллах Таала айтып атат, атак, даңк, кадыр барк, дагы эң чоң авторитет бул менин, эми Алла Таала бизге мындай түшүндүрүп атат да, бул менин ички кийимим дейт, ылдыйкы кийимим дейт. Ал кибрияу ридаи, ал эми текеберчилик, менден сүнүү, бул менин үстүңкү кийимим дейт. Эми Алла Тааланын кийими бар деп эстетпешибиз керек. Эми бизге түшүндүрүп атат да, каймана мааниде. Фаман юназуни азабтуху, эгерде кимде-ким ушул атак, даңкты, эң улуу авторитетти, анан текеберчилик менден талашса, мен азаптаймын дейт. Эми Алла Таала өзү урмат сый берип коюшу мүмкүн, эми каалабасаң деле. Ал жакшы. Анан өлүү эле мындай жасалма түрдө жетем деген бул арам да. Дин алымдары дагы айтып кетет, ошол текебер адамга илим жукпайт деп. Хадисте келет, ошол эки адамга илим жукпайт экен да, текебер адамга. Текебер мен эстебестен окуйт белем, жабышкүйдөн окуйт белем, же чубактан окуйт белем, мен андан кыйынмын да. Бул уже илим жукпайт. Экинчиси уялчак. Уялбаш керек, сураш керек. Абдулла Саранкулов деген чоң дамылабыз бар. Анан өткөндө бир жерден айтат, эстеке менен талашпагыла, мунуку баары туура болот. Себеби бул эми баягы бүт түрмөлөрдө жана башка жерлерде жүрүп өтө том бир кээ бир адамдар айтып калат го, 5 тонна китеп окудум, 10 тонна китеп окудум, же 100 тонна китеп окудум деп. Антпесе дагы бул уялбай, эң түбүнө чейин сурап тактаган, муну менен талашкан болбойт деп анандай сүйүнүп калдым да, баягы мен уялбай сурайм да, мен бул аманат да. Медицина илими кандай тоңки илим, дин андан да тоңки илим да. Ошого уялбашыбыз керек. Мен студенттерди уялбагыла деп уктап атса, Аллах акбар деп бакырып коем, анан ойгонуп калышат. Урматтуу жаштар, урматтуу кыргыз элим, текеберчилик бул Кудайдын өзүнүн сыфаты. Бул текебер болууга Кудай өзү гана татыктуу экен да. Атак, даңкка Кудай өзү гана татыктуу экен. Мисалы, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, пайгамбарыбыз бул киши деле 23 жыл пайгамбарчылык кылган. Көп эмес, 23 эле жыл. Анан 13-14 жылын токмок жеп, башка болуп, качкын болуп, анан ошол бир аз бийликке жетип, дин тараткан 10 эле жыл убакыт болгон. Пайгамбар деле 23 эле жыл пайгамбарчылык кылыптыр. Хасан Хусейн деген неберелери болгон. Алар деле бирөө 45 жашында каза болгон, бирөө 44 жашында каза болгон. Анан мына килейген империялар да жок болуп кетип атпайбы? Килейген империялар, Советтер Союзу, Осман империясы, Монгол империясы, бул ошол байлык, бийлик, текеберчилик бул Кудайдын өзүнүн гана сыфаты экен да. Бул Кудайга гана таандык. Бизге болбойт, бул арам, жарашпайт да. Алла Таала өзү анчамча кадыр барып берсе мейли. Анан жасалма түрдө биз ага жете албайбыз.
жасалма түрдө боло албайбыз. Ошого иншалла биз Кудайдын кулубуз, пайгамбардын үммөтүбүз, манасыдан тукумубуз. Кудай буйруса ынтымак болуп, өнүп өсүп кетели, түндүкчүлүккө бөлүнбөй, коктоголотко бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, улуу кыргыз мамлекетин, дөөлөтүн куралы. Ички тышкы душмандардан Кудай Таала бизди сактасын, ички тышкарыздардан мамлекетибиз кутулуп кетсин. Кудай буйруса тынч мамлекетте ошо өңгөн жакшынакай жашайлы, ошо кыргыз мамлекетибиз кыяматка чейин бар болсун. Дүйнөдө болуп аткан, кээ бир мамлекеттерде болуп аткан согуш оту өчсүн. Адамзаттын бардыгы бир тууганбыз, бардыгыбыз Кудай Тааланын кулубуз, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүбүз, манасаданын тукумубуз. Кудай буйруса тилибиз да сакталсын, динибиз да сакталсын, улутубуз да сакталсын, мамлекетибиз да сакталсын, жерибиз да сакталсын. Мындан кийин 1 метр эмес, 1 сантиметр жерибиз эч жака кетпей, бүтүн болуп, бүтүн Кыргызстан болуп, кыяматка чейин бар бололу, бейишке кирели. Кудай буйруса динибизге Кудай береке берсин, дүйнөбүзгө береке берсин. Бизге ошо Малайзия, Дубайга окшоп жүзө таштаган үйлөр курулсун. Кудай Таалам ушул адамдар раматылык айтмакчы, үй жокко үй берсин, уй жокко уй берсин, аял жокко аял берсин, баласы жокко бала берсин, кыз жокко кыз берсин. Төңкөрүш эле боло бербей, жан дүйнөнүн төңкөрүшү болуп, мындан кийин өңгөн, өскөн мамлекеттердин катарына кошулуп, эки дүйнөдө бардыгыбыз бактылуу бололу иншалла. Чоң рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студиябызда конокто Кыргыз Ислам университетинин ага окутуучусу, дин таануучу, диний алым Эстебес Ажыкулов агайыбыз болду. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.